саламатсыздарбы? Мен Шенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин дене тарбия кафедрасынын башчысымын. Аты жөнүм Бейшенкул Калыков. Ден соолук спартакиадасы жөнүндө айта кетсем, биздин ден соолук спартакиадабыз 17 январдан 23 январга чейинки аралыкта старт алып, жыйынтыгында биз Арабаев университети 1-орунду камсыздап отурабыз. Бул ден соолук спартакиадасына негизинен 8 команда ат салышты. Бул спартакиададан уткан командалар жайкы ден соолук спартакиадасына республикалык турга өтөт. 1, 2, 3 команда. Ошондой эле быйылкы 45 жашка чейинки агайлар чемпион болдук волейбол оюну боюнча. Ага 7-8 команда катышты. Дене тарбия академиясы, Кыргыз агрардык университети, авиационный институт, ИСИТО, Арабаев университети. Бул спартакиада биздин аталган Шенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетибизде өттү. Башкы калыстын кызматын биз аткардык жана биздин курам жетектеп жакшы ийгиликтүү өткөрүп алдык. Ал шарттарды түзүп берген биздин жетекчилерге рахматыбызды айтабыз. Жана оюнчулардын баарын 1-орун менен куттуктайбыз. Биз ушу жылда жаштык дирекциясы уюштурган оюнга даярданып келебиз. Биз бул оюнду күтөбүз. Себеп бул оюн биз өзүбүз үчүн, ден соолук үчүн жылына бир жолу болот. Ушу кышкы каникулдарда, январь айларында болот. Ар жуманын 5-күндөрү сайын биз Арабаев атындагы университеттин спорт залына келип, ошол жактан биз дайыма машыгабыз да, кыздар болуп. Бул оюн командный оюн болгондуктан ар бирибиз дайыма даярдыкта болуп, оюндарда постоянно ойноп жүрөбүз. Мен бул волейболду мектепте окуп жүргөн кезимден бери ойнойм. Ошол учурдан бери калтырбай мугалимдер арасында ойноп келем азыр. Оюн жөнүндө айтсам, былтыр Бишкек шаарында университеттер арасында ден соолук 2025-тен 1-местен алганбыз. Ал эми быйыл болсо жылдан жылга командалар күчтөнүп, күчтүү болгондугуна байланыштуу быйыл 2-местен алып калдык. Бирок эми бул деле жакшы место деп ойлойм. Ошол оюнда жакшы эмоциялар болот. Бул командный игра болгондуктан ар бирибиз бири-бирибизге колдоо көрсөтүп, ошонун натыйжасында ушундай жеңиштерге жетип келатабыз. 2020-жылдан бери Бишкек шаарынын жогорку окуу жайлары ортосунда 45 жашка чейинки волейбол оюну боюнча 5 жылдан бери чемпионбуз. Жана ошондой эле 2025-жылдагы Кыргызстан боюнча финальный Кызыккөл жергесинде аяктан дагы ден соолук спартакиадасын 45 жашка чейин дагы чемпион болдук Кыргызстан боюнча. Быйылкы жыл башталышы жакшы, 26 жыл. Оюн аябай жакшы, кызыктуу болду. Бишкектеги университеттер арасында 7 университеттен команда чыкты. Оюндар аябай кызыктуу болду. Ошондон биз 7 команданын ичинен 2-орунга чыгып, 2-орунду алып келдик. Оюн аябай кызыктуу болду. Анан университет жагынан болсо бизге эми чыгарда жылыга формалар берилет. Колдоолор дайыма эле университет тарабынан аябай болуп келет. Бул кышкы оюндан биз место алып келгенибиз, бул жай айында Ысык-Көлгө путевка берилет. Биз ошол жакка барып, бир жумада барып, ошол жакта да оюн болот. Анда республикалык аралык, университеттер аралык оюн болот. Бул республика боюнча университеттерден мугалимдер келип, ошол жакта дагы оюн болот бир жума. Алдыда боло турган спартакиадада биздин жалпы агайларга, эжекелерге ийгиликтерди каалайбыз. Арабаев университети алга баарын куттуктайбыз. Ушул күнгө чейин утуп келген агайларыбыз дагы 45 жаштан өйдө да чемпион болушту. Кызыккөл жергесинде Кудай буйрса, Арабаевдин намысын коргойбуз деп толук ишеничте айтып кете алам буйрса.